эң сонун жаңылык. Бүгүн силерге менин Таргыл мышыгымдын достору жөнүндө айтып берем жомок. Таргыл, сен дайым сурай бересиң го, мен жөнүндө жомок айт, мен жөнүндө деп. Мына, бүгүн дал ушул Таргыл мышык менен күчүктүн достугу жөнүндө жомок айтып беремин. Кана, Таргыл, сен тынчтанып уккунуң, макулбу? Кана достор, экранга жакын келгиле. Менин досум, биздин үйдүн эркеси Таргыл мышыкты да жомокко кошкон экен. Жомок жатабыз, анда ошол жомокту силерге айтып беремин. Баштадыкпы? Бир өлкөдө бир бактылуу үй бүлө жашаган экен. Ал үй бүлөнүн сыйкырдуу шакеги бар экен. Бир күнү ал шакекти жубайлар жоготуп алышат. Шакекти жоготкондон бери ал үй бүлөнүн акчасы да күндөн күнгө азая берет. Аягында жегенге нандары калбай, тилемчилик кылып жан бага башташат. Мына ушул жубайлардын короосунда көп жылдан бери багып келе жаткан бир мышык жана бир күчүгү бар экен. Ал үй бүлө бул экөөнүнө бере турган нерсе таппагандыгы үчүн ач калып, аларга да ачарчылык таасирин тийгизе баштайт. Экөө жубайлар сыяктуу эле ач калгандыктан тынчы кете башташат. Мышык менен күчүк аябай жакын достордон болчу. Бир күнү экөө бул абалдан кантип чыгыш керек экендигин ойлоно башташат да, ары ойлонуп, бир ойлонуп, аягында күчүк ушунун баары жоголгон шакектен улам болуп жаткандыгын айтат. Күчүк мышыкка: "Биз бул шакекти табышыбыз керек" деп борсулдап жүрөт. Анан бул сунушун мышык айтат. Мышык күчүккө шакекти уурдаган уурлар, шакекти кулпуланган кудукта сакташаарын жана аны ачуу өтө эле татаал экендигин айтат. Анда күчүк мышыкка: "Эй, бир чычканды алып кел. Ал кутуну кемирип тешип берет. Анан биз шакекти алабыз" деп айтат. Айткандай эле мышык дароо бир чычканды таап келди. Алар уурлардын үйүнө келишет да, үйгө келгенде мышык күчүктөн: "Эми кантип кудукка жетебиз?" деп сурайт. Күчүк болсо дароо колдору менен жерди чукуп, мышык менен чычкан бата тургандай тешик казып коет. Казылган жерден мышык менен чычкан кирип, кутуну табышат. Анан чычкан кутуну кемирип кирет. Куту шакек баткандай ачылганда, мышык кутудагы шакекти алып качып жөнөйт. Ошентип мышык менен күчүк шакекти үй ээлерине алып келишет. Алгач үйгө мышык биринчи кирет. Үй ээлери шакекти таап келгендиги үчүн мышыкка аябай ыраазы болушат. Анан мышыкты мындан кийин биз менен чогуу үйдө жашагын деп чечим чыгарышат. Күчүк болсо кеч калып, чарчап үйгө келет. Келсе, мышык үйдүн ичинде үй ээлери менен жумшак төшөктүн үстүндө жатыптыр. Бир маалда үй ээлери күчүктү көрөр менен: "Бул кайда жүрдү тентип? Кечке чейин" деп кубалап кетиришет. Күчүк нааразы болуп эшикке чыгат дагы кородогу уясына жатып алат. Буга аябай нааразы болот күчүк. Мышыктын бул кыянатчылыгына таарынып, аябай ачуусу келет. Үй ээлери болсо эми мындан кийин күчүк дайыма сыртта жатсын деген чечим чыгарышат. Ошентип күчүк кыштын суук күндөрүндө да, жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө дагы эшикте жатчу болду. Ушул окуядан кийин күчүк мышыкты көргөндө жүйүндөнүп, артынан кубалачу болуптур. Ал эми мышык болсо дайыма күчүк жок болгон жерден өткөнгө аракет кылып калыптыр. Мына көрдүңөрбү достор? Кыянатчылык булардын таттуу достугун бускан экен. Мына ошондон кийин мышык үйдө, күчүк коrodо жашап калыптыр. Эми достор, силерге жомок кызыктуу болуп атабы? Анда дагы бир жомок айтып берейин. Ал жомоктун аты
алагарга деп аталат. Бой көтөргөн акмакты эч ким сүйбөйт достор, Анда алагарга жөнүндөгү кызыктуу жомокту баштайын. Илгери бир заманда алагарга жашаптыр. Башка алагаргалардан айырмаланып ал аябай чоң экен. Ошондуктан ал башкаларды дайыма кемсинтип, өзүнчө бой көтөрчү экен. Ал бир күнү кара каргалардын арасына барат да, алар алагаргага сенин үнүңдү да, келбетиңди да биз жактырган жокпуз дешет. Мунуккан алагарга көгүчкөндөргө барат. Аларды жактырып, мен дагы көгүчкөнмүн деп, алардын араларына кошулуп алат. Ал өзүнүн алагарга экенин билдирбеш үчүн алгачкы күндөрү каркылдабайт. Көгүчкөндөр эч нерседен капарсыз эле жүрө беришет, ага унчугушпайт. Бир канча күндөн кийин ооз ачпай жүргөн алагарга бир күнү чыдай албай кетип, бир сайрайынчы деп чечет да, сайрап жиберет. Ошондо анын калпычылыгы билинип калат дагы. Анан көгүчкөндөр кокуй, көгүчкөн дегендин үнү мындай болбойт. Бул көгүчкөн эмес го деп баары аны кубалап салышат. Ошентип айласы түгөнгөн алагарга өз досторуна барат. Анын кылган жоруктарын уккан достору да аны кошкусу келбей бөлүп салышат. Алар ансыз да аз келген сыбага сен бизди кемсинткениң үчүн сени кошпойбуз. Эми биздин арабызда сага орун жок деп кубалашат. Өзүнүн кемчилигин түшүнгөн алагарга досторунан кечирим сурап, эми мындан кийин эч кимди кемсинтпейм, сөз берем. Мени кечирип койгулачы деп кечирим сурап, алардын кечирими менен досторуна кошулган экен достор. Көрдүңөрбү? Эч качан бой көтөрбөш керек. Эч кимди мазактабаш керек достор. Көп сүйлөбөй, силер менен коштошоюн. Уйкуңар келди окшойт, Жакшы жаткыла достор. Бейпил түн.